көпчүлүк тозокто огонь деп билет. Ыссы күйгүзүп, кактап, бышырып, ошентип азап берет дешипчи. Бирок туугандар ал жерде тозокто суук менен дагы азап бере турган жер бул. Куранда замхариро деп келет. Багы билесиңерби, суук аябай кат болгондо кости ламайт. Адамдар сөөктөр ооруп баштайт го. Ошондой суук болот. Тозокто күйгүзүп атканда булар муздак тең салат деле. Анан ал жактан раз чыгарып туруп, замхарирге ошол баягы муздак жака таштап коюп, ал жерде кости ламайт. Анан ушул нерсени билгиле туугандар. Азыр бүгүн биз отурабыз, бул жерде күн кечирип атабыз. Өзүчө бул жерде дүйнө саясаты менен, суетасы менен баарыбыз алекпиз. Но бүгүнкү күндө действует жаннат менен тозок акыретте действует. Алар иштеп атат. Жаннат, тозок акыретте уже бар. Аллах жаратып койгон, алар уже ошол дарыялар агып, дарактары өсүп, мукмуш ушундай нерселер болуп атат, чымчыктары сайрап, куштар учуп, тозоктун бозо оттору күйүп, кыскасы ошентип турат. Ал кыямат күндөн кийин болот экен деген нерсе ал туура эмес. Бүгүн уже действует. Анан экинчиси, туугандар, мына капырлык болгондон кийин, могу капырлык, иман жок болобу адамда? Капыр болобу адам? Всё, бул адам түбөлүк тозоктон чыкпайт. Түбөлүк деген түшүнүп атасыңарбы? Это вечность. Туугандар, вечность дегенде бул какое-то ограничение жок. Бир убакыт менен, мезгил менен ограничение жок. Это бизде азыр вечность десе, биз 100 кылымды век дейбиз. Кылым дейбиз. Бир кылым жашаптыр адам. 100 жыл жашаптыр. Кокку айнанайын 115 жыл жашап, же 120 жыл жашап койсо, рекорд Гиннесага алып барып киргизип атат. 120 жыл жашап коюптур деп. Туугандар, ал жакта полный процесс токтойт. То есть процесс старения. Адамдар ткань бизде карап атпайбызбы? Биз жаш өткөн сайын ткань эскирет, карыйбыз, тырыш түшөт. Андай нерселер жок болду. Жаннатка киргенде эркектер 33 жашында здоровый, полный, полноценный. 33 жашында эми мозгиз дагы мындай нормальный порядокта болгон моментте мынакей 33 жашында жаннатта болушат. Эми азыр аны 25 жаштагылар түшүнбөшү мүмкүн. Ну, ал 25 жаштагылар 80ге чыксын, анан кийин түшүнөт. 33 жаштын кандай сон дегенчи.